Президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген 14 киши жарыштан чыкты. 10 январда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоодо ат салышуу ниетин билдирген Орозобек Мадинов жарыштан чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, ал 23 ноябрда документтерин артка кайтарып алууга арыз жазды. Анын себеби маалымдалган жок. Маалыматтарга караганда 52 жаштагы Орозобек Мадинов адвокат болуп иштейт. 21 ноябрда Марат Кайыпов да президенттикке талапкер катары берген арызын кайтарып алган. 19 ноябрда Боршайком президенттикке талапкерлигин коюу ниетин билдирген 12 жарандын документин да артка кайтарган. Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Нурлан Отуев соттуулугу бар деген негизде жарыштан четтетилген. Дагы 9 киши Анаргүл Араева, Анар Зарипова, Елена Клипачева, Юлия Лилиенталь, Султан Аджиматов, Тынчтык Акжолтоев, Куттумидин Базаркулов, Жээнбек Искендеров жана Чыңгыз Капаров кыргыз тилин жетиштүү деңгээлде билбейт деп табылган. Тийиштүү сертификатты Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси берген. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Ага катышуу ниетин адегенде 63 адам билдирген. Алардын 62-си өзүн өзү көрсөтсө, бир жаранды партия сүрөгөн.